Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан белоктордун касиеттерин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы белоктордун химиялык касиети. Белоктор курамында азоту бар, жогорку молекулалуу жаратылыш полимери. Белоктор өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын организминде маанилүү ролду ойнойт жана ошондой эле негизги процесстерге катышат. Белоктор 20 аминокислотадан түзүлөт. 20 аминокислотанын ар кандай иреттүүлүктө жайланышы боюнча ар түрдүү түзүлүштөгү жана функциясы ар түрдүү болгон белоктор синтезделип алынат. Ошондуктан адамдын организминде 10 000ден ашык белоктордун түрлөрү бар. Белоктор түзүлүшү жана функциясы боюнча төмөнкүдөй классификацияланат. Фибрилдик белоктор булар жипче сыяктуу түзүлүшкө ээ болгон белоктор. Мындай жип сыяктуу түзүлүшкө ээ болгон белокторго кератин, коллаген жана миозин кирет. Кератин бул чач жана тырмактагы белоктор, ал эми миозин болсо булчуңдардагы жана ошондой эле тарамыштардагы белоктор болуп саналат. Ал эми белоктордун экинчи тобу бул глобулдук белок болуп саналат. Башкача айтканда сууда эрүүчү белоктор. Мындай сууда эрүүчү белокторго албумин, казеин кирет. Албумин бул жумуртканын курамында кездешүүчү белок, казеин болсо сүттүн курамында кездешүүчү белок болуп саналат. Ошондой эле глобулдук белокторго гемоглобинди айтсак да болот. Гемоглобин дагы сууда эрүүчү кандын курамындагы белок. Ал эми синтезделип алынган инсулин дагы бул глобулдук белокторго кирет жана ошондой эле албумин глобулдук белокторго кирет. Мындан сырткары мембранадагы белоктор бул өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткасынын мембранасындагы белоктор бул мембранадагы белоктор болуп саналат. Белоктор организмде маанилүү ролду ойнойт. Белоктор организмде ар кандай функцияны аткарат. Мына ушул белоктордун организмдеги аткарган функциясына карата пластикалык белоктор, булар фибрилдик белокторду айтууга болот. Кератин жана ошондой эле коллаген жана миозин белоктору бул пластикалык функцияны аткарат. Же болбосо бул миозин белогу булчуңдарда жайланышкандыктан булчуңдун чоюлушун жана жыйрылышын жөнгө салып туручу функцияны пластикалык белоктор аткарат экен. Белоктун экинчи функциясы бул транспорттук функцияны аткарат. Организмде транспорттук функцияга гемоглобиндин курамындагы гемди айтууга болот. Гем бул өткөн сабакта биз силер менен айтканбыз. Гем бул темирдин атомдорунан турат. Темирдин валенттүүлүктөрү 5 көмүртеги бар азоттуу негиздер менен байланышып, гемди түзүп турат. Ал эми мына ушул кычкылтек менен темир начар байланышты түзөт дагы оксигемоглобин пайда болуп, кычкылтекти бардык органдарга жана ткандарга жеткирип турат. Белоктун бул функциясын транспорттук функция деп атайбыз. Демек, гемоглобин транспорттук функцияны аткарат экен. Ошондой эле коргоочу функцияны аткаруучу белоктор бар. Мындай коргоочу функцияны аткаруучу белокторго албумин кирет. Ар кандай антителаларда пайда болгон белоктор организмди ар түрдүү инфекциялардан сактап турат. Ошондой эле жыйрылуучу функцияны аткарат белоктор. Мындай белокторго булчуңдун белогу миозинди мисалга алсак болот. Бул тарамыштарда жана ошондой эле булчуңдарда жайгашкан белоктор. Регулятордук функцияны аткарат белоктор. Мындай регулятордук функцияны кандагы белок инсулинди алсак болот. Бул кандын курамындагы кантты жөнгө салып турат. Жана ошондой эле энергетикалык функцияны аткарат белоктор. 1 грамм белок ажыраган учурда 17,6 килоджоул жылуулукту бөлүп чыгарат. Демек, энергия менен камсыз кылып турат экен. Андан кийинки акыркы функция бул катализдик функцияны аткарат. Организмде жүрүп туруучу химиялык реакцияларды тездетүүчү ферменттердин белоктору бул катализдик функцияны аткарат. Ар бир химиялык реакция жүргөн учурда ошол химиялык реакцияга байланыштуу болгон ферменттер бар. Организмдеги белокту синтездеп алуу абдан татаал,
Бүгүнкү күндө окумуштуулардын астында мына ушул белокту синтездөө проблемасы дагы эле турат. Анткени белокту синтездөө үчүн эң биринчи белоктун биринчилик структурасын аныктап алуу керек, же болбосо аминокислоталардын иретин билип алуу өтө зарыл. Андан кийин гана белокторду синтездөөгө болот. Мисалы бүгүнкү күндө инсулин белогу синтезделип алынган. Мына ушул инсулин белогу 2 полипептик чынжырдан турат. Ал биринчи полипептиттик чынжыр 21 аминокислотадан турат. Ал эми экинчи полипептиттик чынжыр 30 аминокислотадан турат. Мына ушул аминокислоталардан белоктор синтезделип алынат. Белокторду синтездөө процесси организмде абдан тез убакытта жүрөт. Мисалы, бир белокту синтездөө үчүн 2-3 секунда убакыт кетет. Ал эми инсулиндин биринчи полипептиттик чынжырын синтездеп алуу үчүн практика жүзүндө 89 реакция жүргүзүлгөн. Ал эми экинчи полипептиттик чынжырын синтездеп алуу үчүн 189 реакция жүргүзүүгө зарыл болгон. Мына ушундай реакциялар жүрүш үчүн организмде 2-3 секунда гана убакыт кетет экен. Ошондуктан белокторду синтездеп алуу абдан татаал. Бүгүнкү күндө окумуштуулардын астында белокторду синтездөө проблемасы турат. Белокторго мүнөздүү болгон дагы бир касиет белоктордун гидролиздениши болуп саналат. Белоктор организмде айланып турат, же болбосо белоктор организмде ажырайт. Тамак аш менен кошо келген белоктор ферменттердин таасири астында ооз аркылуу ашказанына келет. Ашказанда ар кандай ферменттердин таасири астында ажырап, олигопептиддер пайда болот. Ал эми олигопептиддерге дагы ферменттер таасир этип, ичеги карындарда, жоон ичегиде жана ошондой эле 12 эли ичегиде альфа аминокислоталар пайда болот. Альфа аминокислоталар андан ары ферменттердин таасири астында жана ошондой эле кычкылтектин таасири астында кычкылданып, органикалык эмес заттарга чейин ажырайт. Ал органикалык эмес заттар көмүртектин 4 оксиди, аммиак жана суу. Бул учурда энергия бөлүнүп чыгат. Бөлүнүп чыккан аммиак заара менен кошо сыртка бөлүнүп чыгып турат. Ошондой эле тамак аш менен келген белоктор организмдин өзүндө организмдеги белокторду пайда кылат. Демек, белок организмде мына ушундайча айланып турат экен. Белоктун дагы бир касиети болгон, демек, организмде белоктор гидролизденет. Гидролизденген учурда эң биринчи организмдеги катализаторлор булар ферменттер болуп саналат. Таасир астында полипептиддер пайда болот. Андан кийин олигопептиддер, андан кийин дипептиддер, ал эми эң акыркы продуктасы болуп аминокислоталар болуп саналат. Аминокислоталар кычкылтектин таасир астында кычкылданып, андан ары органикалык эмес заттарга айланат. Белоктун дагы бир касиети бул белоктун денатурациясы. Денатурациясы өткөн сабакта биз силер менен айтканбыз. Белоктор денатурацияланышы үчүн ар кандай факторлор таасир этет. Температура таасир этет, ар кандай механикалык урунуулар таасир этет. Ошондуктан белоктордун мейкиндиктеги структурасы бузулат дагы, натыйжада белоктор денатурацияланат. Белоктордун денатурациясы экиге бөлүнөт: кайталануучу жана кайталанбоочу денатурация. Кайталануучу денатурация бул абдан сейрек кездешүүчү денатурация. Эгерде белоктун суудагы эритмесин алсак, бул учурда спирт, туз, металлдардын иондору таасир этсе, анда белоктун чөкмөсү пайда болот дагы. Кайра бир канча убакыттан кийин бул белоктун структурасы кайра калыбына келет. Бирок бул абдан сейрек кездешүүчү процесс болуп саналат. Ал эми экинчи денатурация бул кайталанбоочу денатурация. Кайталанбоочу денатурацияга оор металлдардын туздары таасир этет, коргошундун, осмиттин туздары таасир этет, жана ошондой эле шелочтор таасир этет, ультра кызгылт көк нурлар таасир этет жана температура таасир эткен учурда экинчилик жана үчүнчүлүк структурасы өзгөргөн белок пайда болот экен. Башкача айтканда, мейкиндиктеги структурасы өзгөргөн белок пайда болот. Мисалы, албумин белогунан, жумуртканын курамындагы белоктон 60-100 градус Цельсия температурада эле белок
денатурацияланат жана анын полипептиддик чынжырлары жыйрылып денатурацияланып калат. Белокторго мүнөздүү болгон бул физикалык касиети белоктор абдан маанилүү болгон заттар, органикалык заттар. Белоктордун химиялык касиетинде белокторго мүнөздүү болгон түстүү реакциялар мүнөздүү. Анткени белоктун курамы бул түстүү реакцияга ээ болгондугунун себеби белоктордун курамынан көз каранды. Белоктор аминокислоталардан түзүлөт деп айттык биз силер менен. Демек, эгерде белоктор аминокислоталардан түзүлсө, аминокислоталардын курамында карбоксил тобу жана ошондой эле амино тобу бар. Карбоксил тобу кислоталык касиетти берет, ал эми амино тобу негиздик касиетти берет. Ошондуктан белоктор амфотердүү касиетке ээ болот экен. Мына белоктун курамын дагы бир жолу эске түшүрүп көрөлү. Белок аминокислоталардан NH2 жана карбоксил тобунан турат, радикал менен байланышат. Анын структуралык формуласы силер көрүп тургандай. Демек, белоктун эң негизги булактары болуп саналат экен жумуртка жана эт бул белоктун негизги булактары. Анда белокторго мүнөздүү болгон реакциялардын теңдемелерин жазып көрөлү. Белокторго кандай түстүү реакция мүнөздүү? Эң биринчи белокторго мүнөздүү болгон реакция бул ксанто протеин реакциясы деп аталат. Ксанто протеин реакциясы белоктордун курамындагы ароматтык углеводороддордун бар экендигин аныктоочу реакция болуп саналат. Эгерде жумуртканын белогунун суудагы эритмесине концентрацияланган азот кислотасын кошсок, анда сары түстөгү чөкмө пайда болот. Анын теңдемесин төмөнкүдөй жазабыз. Демек, курамында фенил радикалы бар аминокислота, концентрацияланган азот кислотасы менен кошулат. Бул болсо фенил аланин деп аталат. Бир жагынан амино тобу менен байланышып турат, экинчи жагынан карбоксил тобу менен байланышып турат. Мына ошол фенил аланинге концентрацияланган азот кислотасын таасир этсе, анда бензолдук шакекчеге азот кислотасынын курамындагы нитро тобун кошуп алат дагы сары түстөгү чөкмөнү берет жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат. Анда эмесе мына ушул ксантопротеин реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Концентрацияланган азот кислотасы жана жумуртканын эритмеси берилген. Пробиркага жумуртканын эритмесин куюп алабыз. Ага концентрацияланган азот кислотасын куябыз. Куйган учурда ак түстөгү чөкмө пайда болот. Бул чөкмөнү газ горелкасы аркылуу ысытабыз. Isıtkан учурда ак чөкмөнүн өңү сары түскө өзгөрөт. Демек, бул сары чөкмөнүн пайда болгондугу белоктун курамында фенил радикалы бар экендигин далилдейт. Эгерде ушул эле эритмеге аммиактын эритмесин куйсак, анда сары чөкмөнүн өңү даана байкалат. Демек, мындан дагы белоктун курамында фенил радикалы бар экендигин билүүгө болот. Мына балдар, силер ксантопротеин реакциясынын жүрүшүн көрдүңөр. Демек, белоктун курамындагы фенил радикалын аныктоочу түстүү реакция бул ксантопротеин реакциясы деп аталат экен. Андан кийинки түстүү реакция бул бюрет реакциясы деп аталат. Бюрет реакциясынын теңдемесин төмөнкүдөй жазабыз. Бюрет реакциясы бул белоктун курамындагы пептиддик байланыштын бар экендигин аныктоочу реакция. Буга дагы белоктун эритмесин алып, ага жездин сульфатынын каныккан эритмеси жана ошондой эле натрийдин гидроксидин кошсок, анда ачык сыя көк түстөгү чөкмө пайда болот. Бул заттын теңдемесин төмөнкүдөй жазсак болот. Эгерде амино тобу жана карбоксил тобу радикал менен байланышкан, бул жездин гидроксидинин структуралык формуласын силер көрүп тургандай түзүлүштү жазабыз. Анда ал экинчи аминокислота менен кошулат дагы. Натыйжада аминокислотанын курамындагы амино тобундагы жана ошондой эле гидроксиддин тобундагы гидроксил тобу кошулат, суу бөлүнүп чыгат. Ал эми
пептидтик байланыш менен жез байланышат. Жез эквиваленттүү болгондуктан бир валентине биринчи аминокислота менен байланышат, ал эми экинчи валентине экинчи аминокислота менен байланышат. Ал эми кычкылтек менен жездин ортосунда начар байланыш пайда болот. Мына ушул пайда болгон зат ачык сыя көк түстөгү чөкмөнү берет экен, жана ошондой эле реакциянын натыйжасында суу бөлүнүп чыгат. Анда эмесе мына ушул Бюрет реакциясы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Жумуртканын белогунун эритмеси, жездин сульфаты жана натрийдин гидроксиди берилген. Жумуртканын белогун пробиркага куюп алабыз. Андан кийин пробиркага натрийдин гидроксидинен куюп алабыз. Алынган эритмеге жездин сульфатын тамчылатабыз. Жез сульфатын тамчылаткан учурда көк түстөгү чөкмө пайда болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ачык сыя көк түстөгү чөкмөнүн пайда болгондугун байкоого болот экен. Мына балдар, силер белокторго мүнөздүү болгон экинчи түстүү реакция боюнча тажрыйбаны көрдүңөр. Бул реакция Бюрет реакциясы деп аталат. Бул белоктун курамындагы пептидтик байланышты аныктоочу реакция болуп саналат. Эгерде белоктун курамында пептидтик байланыш бар болсо, демек жездин сульфаты ачык сыя көк түстөгү чөкмөнү берет экен. Андан кийинки түстүү реакциянын бири бул цистеин реакциясы деп аталат. Цистеин реакциясы белоктун курамындагы күкүрттүн бар экендигин аныктоочу реакция. Анда теңдемесин жазып көрөлү. Цистеин реакциясы бул белоктун курамында күкүрттүн атомун аныктоочу реакция. Белоктун эритмесин алып, коргошундун ацетатын кошсо, анда коргошундун ацетаты жана натрийдин гидроксиди кошулат. Коргошундун ацетаты плюмбум CH3 COO 2 жолу деп жазылат, анткени коргошун эквиваленттүү пайда болот. Анда кара түстөгү чөкмө пайда болот экен. Бул кара түстөгү чөкмө белоктун курамында күкүрттүн атому бар экендигин далилдейт. Мына балдар, силер белокко мүнөздүү болгон түстүү реакцияларды көрдүңөр, жана ошондой эле белоктордун касиеттери, организмде белоктордун айланышы жана гидролизи боюнча маалымат алдыңар. Мына ушул алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берсеңер. Белок калыбына келүүчү процесс. Демек, белок калыбына келүүчү процесс биринчи гидролиз, экинчи денатурация, үчүнчү ренатурация, төртүнчү пиролиз. Демек, туура жооп. Мына сүрөттөн көрүп турасыңар. Туура жооп ренатурация деп аталат экен. Демек, белоктун глобул түрүндө жайгашып турганын көрүп турасыңар биринчи. Андан кийин бул экинчилик жана үчүнчүлүк структурасынын бузулганын көрүп турасыңар, кайра калыбына келгенин. Мындай ренатурацияга кератин болот деп айтканбыз. Экинчи суроо. Белок кандай касиетке ээ? Негиздик касиетке, кислоталык касиетке, амфотердүү касиетке жана начар негиздик касиетке ээ болот. Туура жооп амфотердүү касиетке ээ болот. Себеби белоктун курамында амино тобу жана ошондой эле карбоксил тобу бар деп айтканбыз. Үчүнчү суроо. Аминокислоталардын калдыктарынан турган полипептидтик чынжырдын ортосундагы аралык канча? А. 0,51 нанометр, Б. 0,54 нанометр, В. 0,15 нанометр, 0,1154 нанометрге барабар. Жооптор А, Б, В, Г. Демек, туура жооп А. Демек, полипептидтик чынжырдын ортосундагы аралык 0,151 нанометрге барабар экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер менен белоктордун гидролизи жана алардын функциясы, организмде кандай функция аткара тургандыгы боюнча маалымат алдыңар. Ошондой эле белоктордун денатурациясы,
Жана ошондой эле белоктордун түстүү реакциясы менен тааныштыңар. Белоктордун түстүү реакциясынан ксанто протеин реакциясы, бюрет реакциясы, цистеин реакциясы боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.